Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыздагы мына ушул садака, бетер садака жана зекет тууралуу болмокчу. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин ордун басары Жоробай ажы Шергазиев келип олтурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Бир эле бааны кармап жүргөнбүз. Бирок кийинки учурда ошол китептеги бардык эле бааны чыгарып коелу, китепте кандай айтылган болсо ошондой болсун. Ошол адам өзүнүн социалдык абалына жараша мына ошол бетер садаканы чыгарсын деп. Чындыгында биз хурма менен мейизден эсептей турган болсок, бул ар бир адамга 320дан 480 сомго чейин баа болуп кетет. Ал эми буудай менен унду эсептесек, бул эң төмөн эле бул 40 сомдун 50 сомдун айланасында болуп калат. Ошондон ар бир үй бүлө өзү бергени жакшы болот. Бирок кээде ата-энебиздин атынан дагы берип койсок, бул деле жакшы эсептелине берет. Эгер ошол ата-эне ошону бергенге мүмкүнчүлүгү жок болсо. Бирок эң негизгиси мүмкүнчүлүгү бар адамдар ар бири өзү чыгарганы жакшы. Динибизде эң чоң бир орду бар, чоң ролу бар эмеспи? Зекет тууралуу шариятыбызда эмнелер айтылат? Зекет шариятыбызда бул биздин пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ислам 5 түркүктөн турат деп. Мына ошонун бирөөсү бул зекет болуп эсептелинет. Бул Алла Таала тарабынан парз кылынган. Көбүнчө биз Куранды карай турган болсок, Куранда акимус сала ва атуз зака деп келет. Мааниси намазды тургузгула, анан зекет бергиле. Экөө жанаша келет экен дайыма. Жанаша келгендиктен Куранда 32 жерде ушундай жанаша келет экен. Мына ошондуктан зекеттин өзүнүн шарты бар. Мына ошол шарттары толук болгон учурда гана зекет берилет. Ал шарт толук эмес болсо, бул милдеттүү эмес болот. Ошол шарттардын эң негизгиси бул өлчөм болуш керек. 85 грамм алтындын өлчөмү дайыма айтылып жүрөт китептерибизде. Бул алымдары кеңешибизден өткөнгү жылы бизде 126 000 сом деп чечилген. Быйылкысы дагы Кудай буйрса ошонун эле айланасында болот. Мына ошол кимде 126 000 сом болсо, эми түшүнүк үчүн сом менен айта берели. Ошол сомго бир жыл айланса, ошол акча негизги муктаждыктан ашыкча болсо, турса, аны биз колдонбойбуз да. Мына ошол акчага зекет берилет. Зекеттин өлчөмү 2,5% ошол өлчөмдүн же 40тан бири бирдей эле сумма чыгат. Мына ошол жылдын ортосундагы акчанын көбөйүп азайганы мааниге ээ эмес. Балки жылдын ортосунда көбөйүп туруп, жылдын аягында азайып кеткен болсо, ал эсептелет. Ошо жылдын аягында бир жыл болгондо ошол сумма канча калды? 126 000ден 50 000 калган болсо, анда зекет берилбейт. Өлчөмдөн түшүп кетти. Кээде 120 болсо деле өлчөмдөн түшүп кетти, зекет бербесе боло берет. Ошол чектен, өлчөмдөн жана андан ашыкча болсо, канча сумма болбосун, ошонун 40тан бири бул зекеттин бериле турган өлчөмү болуп эсептелет. Орозолору, ушул айда кылган бардык ибадаттары, таравих намаздары, кайрымдуулук иштери, ооз ачарлар болуп атат. Мына ошолордун бардыгынын жакшы ниетте кылгандарын Аллахым кабыл кылган болсун. Дайыма элибизде, жерибизде тынчылык, аманчылык, токчулук, бейпилдик болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудайыбыз берип жаткан рызкыга шүгүр кылып, ошол рызкыдан башка муктаждарга бөлүшүп туралы. Болбосо, Кудайым ошол берип жаткан рызкыны башка пендеге дагы бере алат. Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.